бул жашоого жеңилүүгө келбегенмин. Бирөөдүн жемин жебейм, өзүмкүн да жегизбейм. Анан стерва боло турган жерден болом. Мен ошол эркекти хан кылганга даяр. Бир жер үзүлүп калса да мен ошону кыла албай калышым керек да. Мен турмушка чыкпайм деген айымдардын катарын толуктабаймын. Турмушка чыгамын. Көпчүлүк 80% ажырашуу айымдардын айынан ажырашуу болот. Мисалы мага деле көз арткан эркектер толуп тура. Эмне телефонуңду албайсың? Апкечи телефонуңду берчи, мен текшерип көрөйүн. Мисалы үчүн 10 балаң болсо да, эркектин көңүлү жок болсочу, спокойно туруп кетип калат. Мен 3 жаш кызымды 5ке бөлөп коюп, манты саткан кыздардын катарын толуктайм. Мен эртең күзүндөгү шайлоо таптаза өтөт деп мен толук ишенбейм. Артисттер бирөөгө жардам бергенге милдеттүү эмес. WhatsApp'ка, YouTube'ка кирип атасыңарбы? Значит, силер да байсыңар. Эмне сахарың 1 килограммбы дегендер болушту. Только вперед, Гүлжайна. Ассалаумалейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Жалпыңыздарды экран аркылуу салам айтып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде өтө көп убакытка жок болуп кеттик. Анын себебин барыңыздар билесиздер. Карантин учуру болуп атты. Ошого байланыштуу съемкаларыбыз токтоп, общение кылып барабыз. Бир топ убакытка чыкпай калды. Бирок сүйүнүчтүү кабар менен кайтып атабыз. Дароо эле мынакей жандандык жана эң бир кызыктуу коноктордун бирин чакырдык. Себеп дегенде бул эжекебиз бир гана YouTube атмосферасында эмес, YouTube алкагында эмес, деги эле Кыргызстан боюнча аябай белгилүү. Себептен ар дайым өзүн шайыр алып жүрөт, бирок ага карабастан бүгүн көпчүлүк долбоорлордон айырмаланып аябай серьезно сүйлөшөбүз, орусча айтмакчы. Себеп дегенде айта турган сөздөр өтө көп болуш керек. Бүгүн бизде конокто Гүлжайна Атак. Салам урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу күн каалаймын. Ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Дарбазаңыздар жакшылыкка жайылып, дасторконуңуздар тойлорго салынсын. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Карантин болуп, тойлор болбой, тойлорду сагынып эле. Ошо тойду аябай сагынып калдыңыз, Ооба, албетте жакшылык эле болуп турсун дейбиз дайыма. Жагабыз ке тойдо иштеген? Жагат. Сизде азыр менин түшүнүгүм боюнча той азыр эң алдыңкы каражат булак болуп калды, каражат алып келчү булак болуп калды сизде? Сезон убагында. Сезон убагында. Сезон жок малда чакан бизнестерби же Instagram баракчабы же чотоки чыгармачылык менен акча табасыз? Чыгармачылык менен эми бул чыгармачылыктан акча табуу деген поле чудес. Ар бир эле инсан түшүнсө керек, бирде бар, бирде жок дегендей. Андан сырткары азыр инста баракчабыз менен аябай жакшы акча тапканыбызга Кудайга шүгүр. Ар бир рекламаны бекер чыгарбайбыз. Мисалы, акчага чыгарабыз, пост өзүнчө, история өзүнчө болуп, Instagram баракчасы дагы мындай акча табуу булак деп айтсам болот. Андан сырткары өзүбүздүн Кудайга шүгүр жеке бизнестерибиз да бар. Сонун. Анан Гүлжайна эже мындай да көпчүлүк эмес, 100% берүүлөргө сиз качкан берүүлөрдү көрүп чыксак, ар дайым шайырсыз, камера алдында да, камера артында дагы күлүп жайнап жүрө бересиз. Акыркы жолу качан ыйладыңыз эле? Башында бир ушундай суроо берип берчи. Акыркы жолу качан ыйладым? 2-3 күн болуп калды. 2-3 күн мурда эртең менен намаз окуп атканда ыйладым. Мен көбүнчө ошо намаз окуп атып ыйлайм. Аны же бирөөдөн уктум эле, ошо атаман даже уксам керек, ошо намаз окуп атып ыйлай албай дам дегенде. Себептен көпчүлүк ушундай адамдар берилип окуганда ыйлайт деп. Мен өзүм ал нерсеге өтө жакын эмес, бирок азыр ушу айтканыңызды мен уже сезип атам. Где-то жок деген 15 комментарий кыргызып, калп эле айтып атат, намаз окуйм, жасалма болот деп. Хейтерлер. Ооба. Мен хейтерлерге башым деле оорубайт. Алар деген мен үчүн жашоодо жок адамдар. Себеби ар бир хейтердин страничкасына кирсең, сүрөт кое албайт деп, бир тоодун же мышыктын же күчүктүн же маймылдын сүрөтүн коюшу алган болот. Аларды мен ошондой бир мындай жашоомдо жок адам деп элестетемин. Хейтерлерге көңүл бурбаганга аракет кыламын. Себеби мени жакшы көргөн кыргыз элим аябай көп. Анан бир 10 чакты хейтердин аркасынан өзүм маанайымды да бузгум келбейт. Наоборот, хейтерлер бизге дем күч берип турат. Мындан да күчтүү болгонго аракет кылам. Кээ бирде, мисалы сизди алсак, балким сиз себеп дегенде жашыруун сөз эмес. Биз канча жолукпайлы, ар дайым күлүп, жайнап, тамашага салып эле жүргөн болот. Эжекебиз эч качан мындай депрессияга батпай, же кайгырбай дегенде. Ошон үчүн таң калганым, сиз Кыргызстанда мындай ушак прям аябай көп айланган адамдардын арасында болсуң да, алдыңкы ушактардын ордонунда жүрөсүз да. Ордонунда болуп кетесизби? Негатив дагы бар, позитив дагы бар. Ооба. Анан хейтерлерге болгон мамилеңиз сизге мисалы ушундай жөнөкөй экен да, бирок сот таки бир үйдө отуруп алып, подушка окшоп, эмне келем деп жаза беришет деген менин болбойбу? Буга чейин болгон.
мен мурда болгон мурда илачымын, эмнеге жазышат, мени жакындан билбейм, эмнеге ушундай акмактар көп деп ошентчүмүн. Анан көрсө мен азыр түшүндүм. Мен мындай айтканда, ийгиликтүү инсандардын аркасынан сөз ушак ээрчийт деп коем. Значит, мен бир какой-то бир ордун бар экен, менде өсүү бар экен, мен кандайдыр бир ийгиликти багындырып атыпмын. Ошон үчүн мен сөз болуп атыпмын дейм. Если мен никто болсом, эч кимге кызыгым жок болсо, колуман эч нерсе келбесе, жөн эле эптеп-септеп эле элдин арасында эле жүргөн адам болсом, мен менен мындай жатканда эч кимдин иши болбойт болчу. Значит, менин аркаман ушакташып атабы, менин аркаман жакшы айтып атат, менин аркаман жаман айтып атат, кээде талашып комментарийде урушуп кетишет, эки жаат болушуп алыпчы. Гүлжайна мондай деп жаман жазып койсо, мен жакшы көргөн инсандар да аябай көп. Сен Гүлжайнанын кылганын кылып ал, анан мынтып ал деп туруп ошондой эле сөздөр болот. Ошон үчүн ал значит мен бирөө экем, ошон үчүн ушак кетет. Сонун негизи себеп болсо, анан ошого ылайык кетсе. Конечно. Мисалы, Гүлжайна Атаканова мындай мынча миң долларга машина алып турса, ошол жерде тема кетсе же, грубо говоря, мисалы, бирөө менен мамиле куруптур же тигинтиптир же ушундай бир повод берсеңиз, же фактылар болсо, анан ошондун артынан бир ушак кеткен болсо жакшы болот. Бирок бизде Кыргызстанда ушак деген нерсе, анан кийин хейтерлер деген совсем башка нерсеге трансформация болуп кетти да. Неге могу светти кийип алды, бул свет жарашпайт экен. Неге мынтип боеп алды? То есть ушуга чейин киришип кетип да. Ооба. Андайларга кандай көз караштасыз? Мисалы мен ырдап киргизем да Инстаграмга, ырдагандарымды киргизип койсом, сен ырдабай эле койчу, ырдай албайт экенсиң дейт да. А мен жазып коем, мен эшек как ырдайм деп коем. Ал менин өзүмдүн ишим. Мен хоть жылаңач жүрөмбү, купальник кийип жүрөмбү, шуба кийип аламбы, же жөн эле кийип, ал менин жашоом, менин ишим. Ал мен бирөөнүн жашоона мурдумду тыкпайм, а менин жашоомо мурдун тыккан кишилерди бактылуу болгула деп айтам. Значит, ал мага кызыгат экен, мен эмне кийгенимди көргүсү келет. Мен ак светпи, көк светпи, кызыл светпи, жашыл светпи, любой свет кийсем дагы жарашат. Потому что мен жашынакаймын деп. Сонун. Мындай бир темабыз бар, аны бир 2-3 мүнөттөн кийин берели. Азыр болсо, сиз өзүңүздү жеке Гүлжайна Атаканова ким? Күлкү жаратуучу, алып баруучу же бизнес-вумен. Мисалы, азыр аралашып кетпеди, сизди сахнадан редко көрөбүз. Концерттер айда жылда бир. Алып баруучулук жакты жакшы эле өздөштүрүп алсыз, бирок азыр ал нерсе акырынан тойгоп кетти. И жеке бизнес жакты. Ошо 3 тармактын кайсынысы өзүңүзгө, жан дүйнөңүзгө жакыныраак? Мен өзүмдө мондай алдыма дайыма мондай сөзүм, ушул сөздү айтам да. Бул жашоого жеңилүүгө келбегем дейм. Жашоодо мени Аллахым жакшы көргөн үчүн көп жолу сыноо берет мага. Ар кандай сыноолорду берет. Материалдык жактан, моралдык жактан, үй бүлөдөн, достор, бардык жактан сыноо берсе дагы, мен ушундай кыйналып турсам дагы сүйүнөм. Ушундай ичимден бирдеме болбой атып кыйналып атсам да, бирок сүйүнөм. Кудай мени жакшы көрөт. Аллахым мени эстеп турат. Ошон үчүн мага ушундай сыноолорду берип атат дейм. Ошондуктан 70 өнөр жигитке аздык кылат дегендей, мен кызга 40 өнөр аздык кылат деп айтып келем. Ошон үчүн бизнес жаатындагы, алып баруучулук жаатындагы бардык жаатты бирдей алып кеткенге күчүм да жетет, убактым да бар, энергиям да жетет. Ошон үчүн бардыгын бирдей алып кетем. Күчүңүз жетип ашып ташып аткан да, бир нерсе көңүлгө, жүрөккө жакыныраак болот да. Мисалы айтканда, сахнада өнөр көрсөтүп, элге күлкү тартуулап жүрүп, ачык эле сөз, жашоого жетчү акча таба албайсыз. Конечно. Бирок эгерде деп коелу, ошол нерсе менен жаныңызды кенен бага турган болсоңуз, монун баарына аралашпай эле, мисалы бир эле нерсеге багыттандырса, сахнаны тандайт экенсиз, же алып баруучулукту? Экөө. Сахнаны тандаганда только мындай күлкү тартуулап, концерт коюп, же алып баруучулукту. Концертти тандамакмын, чыгармачылыкты тандамакмын, алып баруучулукту эмес, мен ошол сахнаны тандамакмын. Себеби мен сахнага деген кичинекейимден бери арзуу кылып жүргөн нерсем, алып баруучулукту сахнада да кылса болот да, бирок. Жакшы. Актерлук чеберчилик жок, Мен окуган эмесмин, табигый талант, бирок Кудайга шүгүр, азыр кыргыз тасмаларында көп эле ролдорду жаратып келем. Көп ролдордун арасынан басымдуу бөлүгүндө Серва жеңил. Чакчаңда. Чакчаңдаган жеңилдин ролун жаратам көбүнчө. Коркпойсузбу ошо образ сизге эл алдында сиңип калат деген то, что Гүлжайна Атаканова так точно жеңил атат. Уже сиңип калган. Сиңип калдыр да? Мени көргөн киши сөзсүз ушундай стерва урушуп кетет деп ойлойт. Жашоодо Кудайга шүгүр башка эле Гүлжайнамын, бирок өзүмдүн жемимди жегизбеймин. Меники туурабы? Мен өзүмкүн талашканга аракет кыламын. Анан жөн эле жерден бирөөлөргө жеңилип калбаймын.
бирөөдүн жемин жебейм, өзүмкүн да жегизбейм. Анан стерва боло турган жерден болом. Анан жөн эле былжырап, антип сөлдүрөп, ар кимге ынтип неметип жүрбөйм. Ал жакшы экен. Азыр жакын араларда мындай кино пландар жок, тартып дегендей. Өзүбүз быйыл жайкыга бир жакшы кинону пландап аткан болчук, бирок али чечиле элек. Аллах насип кылып калса тартабыз. Каражат жагынан маселе чечиле ошол. Каражат жагынан деле бирок сценарий түзүлүп бүтө элек да. Бул бүтүш керек, биринчи сценарийди окуш керек, элге өтө турганбы, өтпөй турганбы, кандай ошол сценарий бүтө элек. Буга чейин канча кино жараттыңар? Өзүңүз жеке. 10 чакты киного Тартылдыңыз. Эмне продюсер болуп же? Продюсер болгон жокмун. Мен эми Ырыс Жомартова деген эжекебиз Томпошко Тоня деген кинону тартканда, мен ошого эми мындай режиссерге жардамчы катары болуп, ошол жердеги актер актрисалардын карап, өзүбүз ойнотуп, өзүм лично режиссер болдум деп айта албайм, бирок жардамчы болуп көрдүм, өзүмдү сынадым ал. Сонун. Азыр сизди экран аркылуу Томпошно интервью аркылуу көрүп калдык, интервью же программалардын алкагында, бирок өзүңүз алып барганда программа жок. Эфир сагындыңызбы же пока сагынычпы? Билбейм, баягы күндө эле баягы элдин көзүндө болгон үчүн байкал элек. Бирок албетте эфир деген бул өзүнчө бир элдин мындай ордонундагы деп коебучу, ордонундагы деп коебу, ушундай жакшы нерсе. Кудай буйруса, бул эфирди деле таштабайм деген тилегим бар. Буйрукса, да, программалар болот, Кудай кааласа. Мүмкүн өзүмдүн авторский право менен бирдемелерди ачып калышым деле мүмкүн. Эми баягы келечекте аракет кылсаң берекет да, ар бир нерсеге аракет кылыш керек. Жок. Эми бул суроолордун баарын эмне үчүн бердиңер? Бул суроону башка жактан эле уктуп атсам да, эми кыскача маалымат катарында алып өттүк. Эми көбүнчө биз сизден сурайлы дегенбиз, кыргыз менталитети, кыргыздын жалпы менталитети баардык нерсени кошуп алып бергенде эң көп запасын бере турган эл журтка кайсынысы деп ойлойсуз? Мисалы, тот же самый, мисалы, бирөөнүн жашоосуна кийлигип менталитетке киреби, же андан сырткары же болбосо именно ушул кыргыз менталитетинин кемчилиги деп коелучу, ошол жактан экини же үчтү сизге өзүңүзгө эң жакпаганысын айта аласызбы? Бул бирөөдү ушактап, бирөөдүн жашоона кийлигише берген кыргыздын менталитетине киреби деген суроо, биринчиси. Жок, эми ал кирип баратат, кирбейт негизичи, бирок эми жанагындай ушакка жакын болуп баратабыз деген да, интернеттин жайылган. Бизде эң кыргыздардын эң жаман мындай көрүнүш, сиңип кыргыздын бирото жүрөгүнө, сөөгүнө чейин өтүп кеткен көрө албастык. Көрө албастык. Бирөө бирдеме кылып атса да көрө албайбыз, бирөө жакшы сүйлөп койсо да көрө албайбыз, бирөө бир сөгүнүп коюп бирдеке кылып атса да аны да көрө албайбыз. Эсеби бизде эң жаман көрө албастыкты айтам. Жакшы. Бирок жана ушактаганда мен менталитет деп эсептейм, ал адамдын самый последний жанагындай эң начар адам санында жок адамдардын касиети деп ойлойм. Бирөөдүн жашоона кирип, бирөөдүн жашоонун абсурдайт этип, ушактап. Мен мисалы өзүм көп адамдардын жашоосун билем. Менин да чөйрөм аябай чоң. Көп адамдардын жашоосун билем. Даже мен бир тууганымдын жашоона кийлигишпейм. Ал анын жашоо, ал анын тандообу. Мен ага киришейин макул. Сенин күйөөң унутат турго, сенин аялың унутат турго деп мен бир туугандарымкына кийлигишейин. Ал эртең аялы менен тил табышып жашап калат. Ал эртең күйөө менен тил табышып жашайт. Ортодо эмне мен эле жаман көрүнүп калам. Ошон үчүн мен бир тууганымдын да жашоона кийлигишпейм. Азыр бир туугандарым деле көрөт болуш керек. Ошондо айтат да, бул чын эле ушундай жинди дейт да. Мен вообще аралашпайм. Себеби бирөөдүн жашоо мага керек эмес. Мен өзүмдүн жашоомду түптөсөм, өзүмдүн фундаментимди жакшы куйсам, өзүмдүн келечегиме карап сел коюп кете берсем, мага ошо жетет. Мага тааныбаган кишинин жашоон абсурдайт эткендерди мен просто ушунчалык көбөдөн көр адамдар деп эсептейм. Так алып кетпейсиң мындай сүйлөп аткандачы. Аябай бизнес тренинг деп болот го, сахнага чыгып калып, сиздер бийлик болушуңар керек. Тренинг өтүп аткандай болду. Эми мындай бир серьезный суроо бар. Орусча айтмакчы, щепелин вопрос койсо, сизге жеке өзүңүзгө кандай мырзалар жагат деп түшүндүрүп берейин. Эмне жөнүндө сөз болуп аткан. Өтө найза кыздар бар, өтө чоңчак кыздар бар, өтө стервалар бар дейт. Эч кыл түрлөрү көп. Бирок сиз өзүңүз эми грубо айткан болбойм, просто мындай сөздү так жеткириш үчүн анча-мынча биздин көрүүчүлөрүбүз мындай бир комментарийден 27 ката кетирүүчү эле ошолорго да жетишиштүү кылып айтып аткан да, мындай тарс-тарс эркекче жүрүп калсайын,
ошондой жүргөн айымга кандай эркек жана кандай эркекке мындай айтып атканда баш ийип жанында назик болуп мындай мышкай болуп калат деген. Ооба. Мен эркегим, менин эркегим менден күчтүү болуш керек. Вот, күчтүү. Менден күчтүү. Ал кандай күчтүү? Жөн эле күрөшүп күчтүү, же жүгүрүп күчтүү, же мындай күчтүү эмес. Акылы жактан да күчтүү болуш керек. Эң негизгиси мага мындай мени башкара турган эркек керек. Отур. Мен бир жака барам деп ээленип атсам дагы, ага жакпайбы, барбайсың деп коюш керек. Менин өзүмдүн менчик эркегим мындай айтканда эсеби мени башкарып, мени сыйлап, менин кадырымды көтөрсө, мен ошол эркекти хан кылганга даярмын. Эркекти жакшы кылганда, жаман кылганда аял деген бул туура сөз, бирок ошол эркектин өзүндө дагы мындай неме болуш керек, кулк мүнөз, эрктүү, намустуу эркек болуш керек. Жакшы, ошондо чөттөки мен түшүнө албай калдым. Кандай характерлер ошондо намыскөй, анан башкарма болсо. Бирок антейин десе, мисалы, мен түшүнүп берейин. Менимче да. Сиз өзүңүз өтө шайыр болуп жүрүп анан кийин мындай спокойный адамга баш ийесизби деген вопрос бар да. Баш ийип эле келемби? Же наоборот тескеринче ошол нерсе жагабы мындай өзүңүз шайыр болгон үчүн бирөө мындай көп сүйлөбөй туруп. Жок, андай өтө серьезный эмес. Мындай тамашалашып, ойноп, бирок мындай мени кандай айтат, мен аял болушум керек. Анын жанында мен эрке болушум керек, анын жанында назик болушум керек, анын жанында алсыз болушум керек. Эсеби ал мисалы бир жер үзүлүп калса да мен ошону кыла албай калышым керек да. Муну кылып берип койчу десе, ошону мисалы розетка үзүлүп калса да мен ошону кылбашым керек. Мага ушундай эркек керек. Эми да бир неудобный вопрос барбы ошондой? Таптыңызбы же караштыңызбы же балким каптал? Жашоодо өтө мындай мен дайыма айтып келем, жалгыздык жаратканга гана таандык. Мен ажыраштым, жараштым, жашоодо өйдө болду, ылдый болду. Мунун баарысы Аллахтын берген сыноосу деп билем. Бирок мен ал сыноолордун баарына сынган жокмун. Аллахыма шүгүр, мен баарынан жакшы өттүм. Мен эч качан жалгыз калам, мен турмушка чыкпайм деген айымдардын катарын толуктабаймын. Турмушка чыгамын, балалуу, кыздуу боломун, дагы төрөймүн буюрса. Жок деп айтпайм деп коебу. Значит, демек бар экен. Просто ошол нерсени көбүрөөк басым жасап өтөлү. Мен акыркы күндөрү мындай айымдардын укук коргоочусуна айланып баратам билем, бирок меники түшүнүк башкачараак жашоодо. Анан бизде кыргыздарда баарында дебейм, бир басымдуу бөлүгү бир 70%, балким 80%-те ою боюнча айым ажырашкандан кийин ал депрессия түшүп отуруп калыш керек экен. Мен чыдап кетти, мен ажырашып калдым, мен кыйналып атам, мен жүдөп калдым дегендейчи. Тескерисинче өзүнө дем күч таап, монтип эл алдына чыгып же болбосо жок деп өзүнүн жашоосун өзү акырып куруп кетсе, ооба. Артынан башкача сөз айтышат. Биздики эмне үчүн ушундай деген ойлойсуз? Ооба, туп-туура. Бул аябай глобалдуу маселе, азыркы жашоодо эң сонун маселе. Мен жыландын ини да бузулбасын деп айтам. Даже чымчыктын уясы бузулбасын деп айтам. Бирок жашоодо биз ойлогондой баары боло бербейт. Аллахтын буйругу менен болот. Ажырашуу дагы көп эле азыр глобалдуу маселе. Анан ажырашкандан кийин ажырашпаш керек. Аракет кылып жашаш керек. Кетпеш керек. Бирок ажыраштыңбы, эки жолго түштүңбү, кайра сөлдүрөп, ыйлап, аркасынан барып, анан кийин жашайлы, анан балам бар, кызым бар деп ушинтип кайра аркасынан барып, жөн эле убактысын, нервин, энергиясын кетирбеш керек. Ажыраштыңбы, ажырашкан жалгыз сен эмессиң, өзүңүн жолуң менен кет. Мен азыр далай айымдарды, далай эркектерди билем. Ажырашып алып, анан кайра үмүтүн үзө албай, анан бала барго, кыз барго. Мен мынтип айтам. Жашоодо 80% ажырашуу, 80% жашап калуу айымдардын колунда. Айымдардын, бул менин оюм. Билбейм, кимдин ою кандай. Ар ким өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Менин оюмда көпчүлүк 80% ажырашуу айымдардын айынан ажырашуу болот. Биз тейтеңдей калабыз. Сен апаң минтти, анан сен атаң минтти, анан сен тиги менен кетип калыпсың го, анан сен телефонуңду өчүрүп коюпсуң го, сен кече каякта жүрдүң, анан сенин досуң. Ушул көп сөздөн келип ажырашуу келип чыгат. Биринчи, но
экинчи дагы ажырашуу дагы эле айымдардын айынан. Мисалы, эмне болуп ажыраштыңыз? Ой, тиги кызды көрүп калып кетип калбады. Көрүңөрбү, ал деле бир айымдын айынан ажырашуу болду. Ошого биз айымдар күнөөлөбүз. Мисалы, мага деле көз арткан эркектер толуп тура. Ушундай шагымда чыгат. Кудай тилим жазыкты кылбасын. Бирок мен аялы бар эркек башыман ылый алтын куюп берем десе дагы, сен өзүңдүн аялыңа жасай албай аткан мамилени мен сенен күтпөйм. Барчы деле сразу жооп берем. Если бардык айымдар мендей болуп эркек аялы бар эркектерге жооп берсе, көп айымдар азап чекмек эмес. Бул бир вариант менен ажырашуу. А бир вариант менен ажырашуу, сенин апаң мынтип койбодубу мени. Анан сен апаңдын тилин сүйлөп койбодуңбу? Анан сен апаңдын баласы турбайсыңбы? Анан тигини кийип атыптыр, мен ошону ала албай калбадымбы? Мен айылда жашабайм, мен шаарда жашашым керек. Ушинтип жүрүп, бул дагы бир вариант ажырашуу. Дагы бир вариант, эмне телефонуңду албайсың? Алып келчи, телефонуңду берчи, мен текшерип көрөйүн. Могу ким менен СМС жазыштың? Ушунун бардыгы ажырашууга алып келет. Анан эркек кишини бала менен кармап калам деген бул акылы кыска аялдардын ой пикири. Мисалы үчүн 10 балаң болсо да, эркектин көңүлү жок болсочу, спокойно туруп кетип калат. Балаң жок болсо дагы, эркек сага көңүлү барбы? Балаң жок болсо дагы ал сени менен жашай берет. Ошондуктан мен мүмкүн бирөөгө туура айтылат, мүмкүн бирөөгө туура эмес айтылат. Азыр мен айымдарга көп айтат элем, айымдар биз жашоодо бир аз сабырдуураак болсок, ошол мына менин да кемчилигим, мүмкүн менин дагы ажырашуум, бирок бул сферага вообще кирбейт. Меники кызганууга да кирбейт, бирөөдү ээрчип кеткенге да кирбейт, а сенин апаң мындай, сенин атаң мындайга да кирбейт. Менин ажырашуум такыр башка сферада болгон. Себеби менин күйөөм экөөбүз азырга чейин сүйлөшүп турабыз. Азырга чейин күйөөм үйлөндү, кайра ажырашты, кайненем, кайнежелерим менен кадимкидей мамиле кылам. Азыр биз жарашабыз десек, азыр деле жарашып жасасак болот. Просто биздики такыр башка болгон үчүн, эми аны эл баарын айтканга мүмкүн эместир. Ошондуктан дагы бир ажырашуулар бар. Бул эркектерге таандык. Эркектер айымдарды Аллах силерге аманат кылып берген. Биринчи атабызга, анан силерге. Биз акыретте дагы 3 кишини тозокко дагы, бейишке дагы алып кирип кете алабыз. Ал балабыз, күйөөбүз, атабыз. Биз ушул кишилер үчүн өмүр бою кызмат кылат экенбиз. Ошон үчүн силер да кызмат кылган адамга аманатыңарга кыянат кылбаганды сурайт элем. Өзүңөрдүн үйүңөрдө татынакай уулду уулдай, кызды кыздай кылып төрөп берип, агыңды ак, көгүңдү көк кылып жууп берип отурса дагы, ошону көтөрө албаган эркектер дагы бар. Ошон үчүн мен мисалы 20-30% ажырашуу эркектерге таандык болсо, 70-80% айымдарга таандык да. Анан ажырашып алып туруп депрессияга түшүп, ыйлап, анан улам күйөөнө жазып, келесиңби, кызыңа бул керек, балаңа бул керек, анан памперсиз калбады, анан продуктусуз калбады, келип кетесиң. Зачем? Кереги бар. Ажыраштыңбы, өзүңүн жолуң менен кет. Кетишке эле тилемчидей болуп эле жалдыра отура бербейчи. Бул көп бирөөлөргө туура эмес тийиши мүмкүн, бирок ачуу чындык. Именно ушул сөздөр баягы тийип аткан айымдар же тийип аткан эркектерди чалашы мүмкүн. Бирок бул негизи туура сөз. Дагы ажырашкандан кийин менин азыркы ийгилигим бардыгы ажырашкандан кийинки ийгилик деп айта алам. Мен ажырашкандан кийин көптөр айтышкан. Меники турмушум бир жолу болуп, 2 жолу болуп, ушинтип мен улам турмуштан ажырашып, жарашып, аябай кыйналган айымдардын катарын толуктайм. Мен 3 жаш кызымды 5ке бөлөп коюп, мант саткан кыздардын катарын толуктайм. Мен азыр эле сразу эле асмандан түшө калып, үйлүү болуп, асмандан түшө калып, машиналуу болуп, асмандан түшө калып эле бизнес кылган жокмун. Мен кашыктап чогулттум бул нерсенин бардыгын. Мен ыйлап, шалпайып, күйөөмө чалып, мен ачка калдым, мага мына алып келип берип койсуңбу? Мен намыс деген күчтүү болчу менде. Намыс деген, ничего себе. Сенен ажырашсам дагы мен өзүмдүн жашоомду сонун кылып куруп кете аламын деп туруп курдум, кеттим. Кудайым, Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Мына ушунун баарысы мен ажырашкандан кийинки эле ийгилигим. Мен күйөө менен жашап жүргөндө участокто алган эмесмин. Ошондуктан ар бир айымга да, ар бир мырзага да айтат элем, үй бүлөңөр бузулбасын, үй бүлө бактылуу болсун. Ар бир үй бүлөгө ынтымак берсин Аллахым. Бирок эгер эсли чоп Кудайдан болуп, Кудайдын айтуусу менен ажырашуу болсо жашооңарда, анан депрессия болуп, сөлдүрөп, ыйлап, мурдуңар агып, өзүңөрдү жоготуп, анан жинди болуп, ичип, чегип, бузулуп жолго чыгып кетпей, наоборот жашаш керек. Кудай буну силерге сыноо кылып берип атат деп айтып коеюн деп келгем, аз кетем. 27 суроо баарын жалпак бир жооп берип койду. Кыскасы көрүп аткандар болсо
конспект, үлгү, образец катарында алып алыңыздар. Көп жакшы сөздөр айтылды окшойт. Ухи, ойго атып кеттим. Дагы бир нерсе бар деп эле. Мисалы көп айымдар мынтип айым ар дайым сулуу болуп туруш керек. Мисалы Чубак ажы да айтты, айымдар карагыла өзүңөрдү деди. Айымдар сонун болуп жүргүлө деп ошентип айтты. Обязательно жалжай ачык чачык кийип курсагын көрсөтүп же жамбашын көрсөт деген жок. Бирок эмне болгон күндө дагы жакшы аракет кылгыла деди. Анан биз бир айымдар айтат, мен айылда болсом анан кантип карайм өзүмө. Мен анан мындай болсом дейт да, айылда деле өзүн мен да айылдык кызмын. Мен айылдын ушуну боз топурагына оонап чоңойгон кызмын. Айылда деле өздөрүн чөткүй кылып караган айымдар бар. Эркектер кандай айымдар кызат? Өзүн караган, өзүн дайым сулуу алып жүргөн, мондай кичине өзүн мындай сөлдүрөп жүргөн айымдарга караганда тыкан айымдарды жакшы көрөт. Ошон үчүн ар дайым өзүбүздү караш керек. Бизге боло берет. Мени ким карамак эле деген өтө туура эмес. Өзүн таштабай берген, Өзүн таштабаш керек. Бир балалуу болдум, 2 балалуу болдум, 3 балалуу болдум. Эми мени ким карамак эле? Сени эч ким карабаса дагы, сен өзүңдү өзүң кара. Сен өзүңдү кара, сулуулан, дайым жакшынакай болуп жүр. Адам сени көргөндө эркек эмес, аял киши дагы бир жалт карап, тим эле жакшынакай айым экен дей турган болуш керек. Эркектер да өзүн караш керек, ошондой эле. Келаткан шайлоодо эгерде сунуштуу иштейсизби? Иштейм. Иштейсиз, анан ал жакта мисалы кийинчерик деп коелу, грубо говоря, болочокто ошол партия өттү же ошол партия өтпөй калды же өткөндөн кийин бир туура эмес иш кылды же туура иш кылды, айтор эки тарапты тең алганда өзүңүздүн кийинчерик жоопкерчилигиңизди сезесизби ошондо? Сеземин. Анткени буга чейин дагы мен партиялар менен иштегем, ал партиялар өтпөй калган, бирок мен иштеген партия мындан 5 жыл мурда иштегенде ал партия өтпөй калган. Азыркы буюрса күзгү боло турган парламенттик шайлоодо дагы иштеймин деген бар пландар. Колдон келишинче, акылымын жеткен жеринче туура партияны тандаганга аракет кылам. Туура партияны. Ошол эртең элдин өксөсүн, элдин мүдөөсүн бир аткара ала турган, мына мен ушу партия менен иштегем деп, мындай жүзүм жарыгыраак боло турган партияны тандаганга аракет кылам. Себеп дегенде баары эле уже сунуштар алып аткан экен учурда, баары ойлонуп жүргөн учур экен, ошон үчүн система сурап коелу деп чечтик. Себеп дегенде акыркы могу шайлоо билбейм, менин оюмча бир эң бир таза шайлоолордун бири болот деп. Себеп дегенде Аллах буйрса. Кудай буйруса ошо өтүп кетсе экен жакшы. Ой, айтышат, таза шайлоо болот, мындай дей берет. Бирок мен дагы бир чындыкты эле айткым келет. Кыргызстанда таза шайлоо деген билбейм бир канча бир жылдан кийин эле өтпөсө, мен эртең күзүндөгү шайлоо таптаза өтөт деп мен толук ишенбейм. Эми 10-15% болсо да, себеп дегенде өткөнкү шайлоодо көз караганда эле кирип бараткан жерден эле мейли акча берип аткан. Азыр болсо эми билбейм, баянчы кыз үчүн көргөндө Дагын деле болот. болот дейсизби? Дагын деле аркасын салып, мондай дагын деле болот. Мисалы, эми ар бир адам өзүнө ыйман берсин. Себеп дегенде көп айтат да, мисалы атам дагы айтып калчу, айтат, точнее мученине. Алың жеткен аял ал дейт да. Ооба. Аны мен башында гана сиз айтмакчы эле күрөшүп же мындай жакындар бир жака отургузуп отурган сыяктуу элестетчү үчүн кийин жаш өткөн сайын аябай туура түшүнүп алдымбы деген ойдо. Жош болсун, башка болсун, алың жет дегенде менин түшүнүгүм боюнча бүт тарабынан то, что башкарылган эмес. Любой убакта допоңго жарай турганчы, то есть Эркектин көз карашынан имен турса ошо сонунда. Атаң келатат дегенде мындай, атабыз келатыптыр деп балдар дагычы. Мага ушундай жагат. Эркек чабып, же болбосо сөгүп башкарбаш керек. Менин оюмда эркек деген көз карашы менен башкарыш керек. Анын мындай сөз менен башкарыш керек айымды. Ал чабып ийген бул слабый эркектер деп эсептейм мен наоборот. Ошондой азыр айта турган болсом, мисалы жана өзү айтмакчы тийген адамдарга комментарийден сөгүлө салат, сөйтө сөгөсүн пожалуйста. Но именно ала келген учурда мен иштен жеке оюм боюнча көпчүлүк учурда именно ушул үчүн болуш керек деп эсептейм. Жанагы эле сөздөрдү, жанагы эле айтканда, мисалы мен кийинчерээк аялым, болочок аялым буйруса кандай экенин билем, характерин билем, кандай жашоону каалап атканын билем. Эмне максат менен жеп аткан бүт баарын билесиң да. Мындай жашоо каалап атам, ошону берип коеюн. Мындай жегиси келет эле берип коеюн. Мындай сөздү уккусу келет эле айтып коеюн. Баарын кызды ыраазы кылың, анан уже мен чарчагандан анан өзү келип массаж кылып берейин депчи. То есть ыраазылык болуш керек. Көпчүлүк учурда көңүл бурбай, 4 баланын ортосуна камап коюп,
баягы красавчиктер жок, ухаживать этип күндө гүл берип мындай асманда бирден жылтырдасын алып жүргөн, а үйгө келип калат деги жок ичак кылды. В основном ошол боюнча да, менин оюмча жеке уруш талаштын баары себеп дегенде кыз жигит учурунда баары гүлдөп сонун болот, анан жакка келгенде уже баары серий болуп кетти. То есть алыңа жараша. Алганга чейин алтыным, алгандан катынан ошондой айтат. Туура алганга чейин көп эркектер ухаживать этет, гүл алып берет, кафеге алып бараттар, ар жак бир жак. Бирок алгандан кийин деле болду, алдың отур деп койгон деле бул туура эмес. Аял киши деле көңүлү гүл болот, аял кишинин деле. Ошол гүлгө суу сепкен сайын ал гүлдөйт. Ошондуктан хотя бы жумасына 10 күндө бир жолу көңүл бөлүп, бир жерге алып барып, тоого алып чыгып, кафеге алып барып, же базарга алып барып бирдек алып берип, сөзсүз түрдө бул нерсе эркектин милдети деп эсептейм. Неге нааразы болдуңуз деп сөзү баштан көрөт да, себептен өткөндө камера жок мындай жолуккан жерде ушундай болду деп таң калып атабыз. Тактап өтө турган болсок, карантин учурунда кайрымдуулук жасап, жардам берсеңиз, тескерисинче жакшы жактан эмес, жаман жактан көбүрөөк сүйлөштү, көбүрөөк сөз козголду деген. Ооба, аябай азыр ушул кендиргени кескен маселе да булчу. Эми карантинде, орозодо мындай көпчүлүктөр артисттер жардам бербейби, артисттер минтпейби деп жазышты го. Артисттер бирөөгө жардам бергенге милдеттүү эмес. Мен биринчиден айтам. А силер артисттерди, чыгармачылык инсандарды жардам бер дегенге дагы эч кимдин укугу жок. Ошенткен күндө дагы артисттер кайрымдуулукту колунан келишинче кылышып атты. Даже кайрымдуулук боюнча атаандашуу болуп атты. Кой, тигилер чыгат туруп биз деле барып берели. Атаандашуу жакшы нерсеге атаандашуу болуп, карантинде, орозодо кайрымдуулук жумуштары боюнча аябай жакшы жүгүрүштү. Чыгармачылык инсандардын ар бирине ошол кайрымдуулук кылып жүргөн адамдарга толтура, өзүңүздөр билесиздер, ийгилик үй бүлөңүздөргө жараткан бактылуулук берсин, бар болуңуздар, чыгармачылыкта мындан да өнүгүү өсө бериңиздер. Анан мынтип айтышты. Артисттерди эл бакпады эле, эл бербеди эле деп ушинтип айтышты да. Мен ошого жооп айтат элем. Силер артисттерге эмне жөн эле көчөдөн кетип атса эле акча берип атабы? Же болбосо жөн эле бир жерде машинада светофордо турса эле токтоп акча берип атабы? Артисттер же силердин тоюңарга жалдырап барып ырдап атабы? Силер ар бириңер той өткөрөрдө ар бир ырчыга чалып келип берип коесуңбу? Мынчага келип берип кой, кичине түшүрүп койбойсуңбу деп суранган үчүн артист барып өзүнүн кызматын кылат да, туурабы? Ошол жерде барып тоюңарды көтөрүп берип, сонун кылып, шаңга бөлөп, бийлетип, ушундай бомба кылып жарып кетет, Анан кайра ошентип айткан, бул деген аябай жаман нерсе. Мүмкүн муну ар бир каждый чыгармачылык киши айта албашы мүмкүн. Бирок мен айтам, жакшы көрсөңөр жакшы көргүлө, жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Артисттер элди багууга, элди ушуну берүүгө милдеттүү деген адамдар өзүңөрдү ойлонгула. Силер да ошо артисттердей адамсыңар. Эмне себептен силер бербейсиңер? Силер да бергиле, силер да баргыла. Ошол телефон бар болуп, WhatsAppка, YouTube'ка кирип атасыңарбы? Значит, силер да байсыңар. Чыныгы муктаж адамдын телефону да жок болот. Анан кийин ушундай дагы бир апарып берсең, берген күнү да ушундай бир каты разы болгон адамдарга ушундай чоң рахмат айтам. Эчтекеге муктаж болбоңуздар, бар болуңуздар деп айтайын. Мындай случайларга учурадык да. Мисалы, мен 25 килограмм ун, анан 10 килограмм картошка, анан вермишель, ушинтип май кылып алып барсам болсо, 1 килограммдан сахар коштум эле да. Эмне сахарың 1 килограммбы дегендер болушту. Алып атканда? Алып аткандачы. Мен ыйлагым келди. Ушундай ыйлагым келди. Анан эжем ушундай ичип туруңуздар, дагы келебиз деп эми жаман айтпаганга аракет кылдык. Анан мен бир айымды Инстаграмга чыгаргам, ушундай муктаж экен деп. Аябай барыптыр жардамдар. Мен 3-4 күндөн кийин бошоп чалып, адресиңизди айтып коюңузчу, барайын деп ошентсем болсо. Сен 4-5 күн мурда эле келем дебедиң беле деп ушинтет да. Анан эже мен эми бошодум десем, рахмат, мага алып келип беришти, продукта бар деп ошентти. Сонун болгон турбайбы десем, сен мага дейт бир участогубуз бар эле, ошол жака бир балдар үй тургузганга жардам беребиз деп атат, ошол жака акча бер дейт. Ушундай эмне дешиңди билбейсиң да. Анан эми эмне деп айтам? Мен кыргыз элимдин жүрөгүнө Аллахым ыйман берсинчи деп айтам. Ар бир инсандын жүрөгүнө ыйман толуктасын деп айтам. Анан могу узун кийсең сөлдүрөйт дейт, кыска кийсең кыртаят дейт, чачыңы жайсаң саксаят дейт, байлап алсаң тастаят дейт, арыктап кетсең арбай өлөйүн деп калыптыр дейт, бир аз толуп алсаң ыткыйып кетиптир дейт. Короче, адамга эч нерсе жакпайт. Ошон үчүн ар бириңер өзүң каалаган жашоодо жашай бергиле, ар бириңер өз бактылуу болуш өзүбүздүн колубузда, бирөөдүн мнениясы менен вообще эсептешпегиле. Ар бир адам өз сүйлөйт
сүйлөйт калат. Ал хейтерлер, ал жаман негатив жазып аткандар просто жашоодо жок адам деп эсептегиле. Барыңыздарды жакшы көрөм. Мен ошон үчүн эч кимге көңүл бөлбөймүн. Өзүм жашоом өзүмдүн колумда. Дайым бактылуумун, сулуумун, күчтүүмүн. Только вперед, Гүлжайна. Бүгүн бизде конокто Гүлжайна Атаканова болду. Сизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Аябай сонун эфир болду. Бүгүн мен эң аз сүйлөгөн эфир болду. Чоң рахмат, бар болуңуздар, кыргыз элим. Барыңыздарды жакшы көрөм. Бактылуу болуңуздар, бай болуңуздар.